Ысык-Көл облусунун Жетегүл районунун Бозбешик айылынын Жайнак Желдеңбаев орто мектебинин 10 классынын окуучусу Мухтаров Паел. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин Республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөрдүн борбору уюштурган 1941-1945 жылдарындагы улуу жеңишке 80 жыл жүрөктө сакталат. Республикалык сырттан өтүүчү аймак таануу сынагы үчүн 9 май күнү фашисттерди жеңген күн, желпинтип колго туу алып, агалар жеңиш менен келген күн, куугуруп келген фашисттин азабын колго берген күн, кайраттуу совет элдерим жемиштин гүлүн терген күн. Улуу ата мекендик согуш бул тарыхтагы эң маанилүү окуялардын бири. Бул согушта Советтер Союзунун элдери, анын арасында кыргыз эли да фашизмге каршы күрөшүп, дүйнөлүк тарыхка чоң салым кошту. Алардын ар бири баатырдыктын, эрдиктин жана өзүн өзү курмандыкка чалгандыктын тирүү белгиси. Алардын эмгегин урматтоо жана курмандыгын урматтоо бул биздин мурасыбыздын бир бөлүгү. Ошону менен бирге келечек муундарга үлгү болууга тийиш. Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына ыраазычылык билдирүү бул биздин милдет. Алардын ар бири тарыхтын тирүү каарманы. Алардын күрөшү эркиндикке, тынчтыкка жана элдердин достугуна болгон сүйүүнүн символу. Биз аларга чексиз ыраазыбыз. Анткени алардын эмгегинин аркасында биз бүгүн тынч жашай алабыз. Согуштун катышуучулары бул жөн эле аскерлер эмес. Ал эми алардын артында турган элдин бүткүчү. Алар фронтто курман болгон аскерлер. Ал эми тылда согуштун жүрүшүн камсыз кылган аялдар, балдар жана карыялар. Алардын ар бири согуштан кийинки жылдарда өлкөнү калыбына келтирген инсандар. Алардын ар бири өз үй бүлөсүн, элин, жерин коргогон. Биз алардын эмгегин эч качан унутушубуз керек эмес. Алардын күрөшү эркиндикке, тууралыкка жана адамзаттын баалуулуктарына болгон сүйүүнүн үлгүсү. Биз аларга чексиз ыраазыбыз. Алардын күрөшү эркиндикке, тууралыкка жана адамзаттын баалуулуктарына болгон сүйүүнүн үлгүсү. Алардын эмгегинин аркасында биз бүгүн көз алдыңкы жашоонун бардык жакшылыктарын пайдалана алабыз. Биздин милдет алардын эстелигин сактоо, алардын тарыхын урматтоо жана келечек муундарга жеткирүү. Улуу жеңишке даңк, баатырларга даңк, эл биримдигине даңк.